Арыбаңыздар ардактуу адабият ышкыбыздары. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалыжан Төшевдин Каныбек романы 3 бөлүм. Амалдуу малай. Ошентип шурдуу ажар Каныбегинен ажырап, шум замандын шумдугу, Каныбектин душмандар колуна туткун болушу ажар үчүн кыйын болду. Кыйын болсо дагы жакшылыктан үмүтүн үзбөй, Жолойдун жардамы менен 5 ара күнчөлүк жердеги алымын издеп, катуу бактан Какшаалга келген. Ажарды ак жалга мингизип, сакадайын учкаштырып алып, Жолойдун мында келгенине бүгүн 10 күн болгон. Бирок жайлап кыштап жата турган болбогон соң, ажардын руксааты алымдын кеңеши боюнча ак жалды минип Жолой кече чоконун айылына карай кеткен. Ошентип ак сүтүн эмизип, ал дейилип баккан уулу алымды, кенедейинен жетелеп баккан кызы Сүйүмканды эш тутуп ажар келди. Ажардын алдына өбөк, аркасына жүлүк табылды. Бир тай союп, алым ажарды мындан 3 күнү илгери териг алган. Ошондон бери ажар бир канча дарты чыккандай сезет. Бирок Каныбегин ойлогондо жүрөгү туз куйгандай ачышып, а десе оозунан күйүктүн жалыны чыккан сыйт. Кечки күздүн сыдырым түнү, караңгылык баардык нерсени кучагына алып түнөрүп жатат. Салмагын салган кара түндөн жадагансып, жабууларын самсалатып, 2-3 төө карыптын үйүнүн жанында 5-6 уй жатат. Түн менен бирге түнөргөнсүп, жаман жабдууларын салбыратып турган 5-6 үйдүн алдында 1-2ден уй эчки кой жатса, тиги карыптын үйүнүн оң жагында эскирээк жабдусу бар чоң ак үй турат. Ал ак үйдүн алдында 200 чамалуу кой, эчки жана желеде 10 чакты уй, матоодо 5 төө жатат. Ал үй жабдуусунун актыгы, малынын көптүгү менен башка үйлөргө мактангансып турат. Карыптын каралайтынын анда-санда үргөнү болбосо, баардык нерсе табияттын таң атаар алдындагы тынчтык кучагында. Садаган Гүлүкан, күн чыгып калган го дейм деп, ажар төшөктөн башын көтөрдү. Бирдемени таамай көрүүгө аракеттенгенсип, көздөрүн ушалап ачып, айлананы тыңшап калды. Жок ажаке, таң жаңы гана сүрөйүн дептир деп, Гүлүкан керегенин аягынан чыгышты карады дагы кийинип сыртка чыгып түндүктү тартты. Үйдүн чыгыш жаккы жанында үйүлө турган тезектен алып келип от жакты. Алда кимине ардактаган сыйнатын көрсөтчүдөй камына баштады. Кимгедир эмнени эскертип айтуучудай көшөгөн ачып карады. Али үйлөнө элек болсо дагы көшөгө ичинде алым уктап жатат. Гүлүкан жууркандын четин жүйүртө басып, алымдын башы тушка жакын отурду дагы. Кызы уктап жатат Садаган деп, акырын гана анын алкымынан чыттап койду. Алым ойгонуп кетти. Ал дейлип өстүргөн алтын энесин капыстан көргөн балтыр бешик баладай жылмайып, кандайдыр бир сүйгүнчүктүүлүк менен алым маңдайында күлүмсүрөп турган Гүлүканды мойнунан кучактады. Тур, мени тыңдалайын. Атыңа жембир, сапарыңа эрте жөнө деп, Гүлүкан кандайдыр бир кубанычтуу көрүнүш берди. Бирок анын көз карашы менен күлүмсүрөшүндө кимдидир кыйын жолдуу татаал сапарга кыйбаган сыяктуу эле. Күн чыгаарда Гүлүкандын жапкан наны бышып, ундан майга куурган чайы кайнады. Келер кетер сөздөрдү айтышып, баардыгы дастуркондо тегеректей отурушту. Жалгыз гана Сакадай балалык таттуу уйкусунун кучагында. Карыптын үйү анчалык чоң эмес, бар болгону курчап турган 5 канат кереге. Ууктары ар кошкон, жабуусунун тешигинен түнкү жылдыздар көрүнбөгөнү менен, Гүлүкан анын жыртыктарына тамактан башканын баардыгын жамаган. Бирок тутуусу жаман да болсо, карыптын үйү жаңы сыяктуу сезилет. Үйдүн оң тарабында бир тулга, бир казан, чети тултугуй жыгаш табак, 3-4 чуңкур кара аяк, 4 аштама кашык, бир чөмүч, бир сүлгү, бир нече жеринен кадалган 3 Кытай чыны,
Түбүндөгү эки кичине тешигине пахта өткөрүлүп коюлган коргошун чака, сырты карала болгон чоң кашкар чайнек, кырчоосун талдан салып арчадан жасаган эки кичине челек, сүт пыша турган күбү, анын бишкеги бул үйдүн бар болгон идиш аяк байлыгы. Бирок бул үйдө жашагандар мурункуга караганда аябаган чоң бай сыяктуу болушса дагы идиш аяк маселесине али көңүл койбогондуктары ашкере болуп турат. Төргө кыркалай коюлган 3 ыңырчак жана ээрлердин үстүнө жыйылган 7 жууркан төшөк, жекенден жасалган 5 балыш, жүк алдындагы 1 ала кийиз, 1 өрө кийиз, жерге салынган шырдак төшөнчү байлыгын күбөлөгөн сөйт. Сол жаккы ирегедеги кереге башына илинген балта, аштама керке, чулгуур, үшкө, майда чуйда темир тезек салынган ат баштык карыптын колу жыгачка жөндөмдүүлүгүн көрсөтсө, тиги жаман чыгыдандын жогорку жагындагы жашыл шайы көшөгө анын кырка башына сайылган сайыма, түркүм жиптен түйүлгөн чачы, кара баркытка чылк сайылган сайымалуу текче, кереге башындагы кетече баштык, чыйырчыктын терисине каптап, эки мүйүзүнүн учуна жылы ажындуу чачы тагып, жашыл шайыдан сайымалап көпчүк жасап, көпчүктүн айланасын чачылап, белине тагылган тактеке Гүлүкандын колунун чебердигин гана эмес, темир комузга дагы шыктуулугун жана келин алууга дагы камынып жүргөндүгүн көрсөткөн сөйт. Бутуна жаңы маазы, кепич, үстүнө эскилүү кызыл тубар көйнөк, жеңи чолок кара баркыт бешмант кийген, башына ак жибек тартылмалуу элечек салынган узун бойлуу сулууча келин ар жалаңдап күлгөн балтыр бешик баласын көтөрүп, күлүңдөп акырын кирди. Карып эки колун балага карай сунуп сүйлөйүн дегенде, келин ага ээрдин кысып, унчукпагыла дегенсип, колун жаңсады дагы акырын добуш чыгарбай барып, баланы ажардын алдына отургуза салды дагы кийин боло берди. Апей бутом деп, ажар чуу-чуй сыйпалады дагы. О садагың болоюнум. Жакшылыгым турбайбы? Жакшылык деген атыңнан садага кетейин деп, баланы түрдүүчө эркелетип, өпкөндөн кийин энең гана деди. Мен мындамын эне деп, Сүйүмкан ажардын мойнунан кучактай оң жагына отурду. Сенден айланып кетейин деп, ажар Сүйүмканды да өптү. Салам алейкум деп, чокчо кара сакал, муруту бар, жашы 30-дан ары кеткен кара тору киши төө жүрүнөн жасалган чапанын желбегей жамынып келип, эшик алдына тура калды дагы. Ооруган жериңиз жакшы болуп калдыбы эне деди, ажарга тигилип. Кел кагылайын белек. Жакшымын, ооруган жерим такыр басылган көрүнөт, көңүлүм да ачык, бүткөн боюм жеңил дейт ажар күлүмсүрөп. Кудайдын бергени ошол деди карып, ажардын жакшы болуп калганына чексиз кубангандай. Бул кубаныч эне, иши кылып алым экөөбүздүн аракетибиз талаага кетпесе болгону деп, карыптын кол нускалап көрсөтүүсү боюнча белек ажардын сол жагына барып отурду. Чети чачылуу, бурчтары саймаланган ак жоолука бети колун аарчый сырттан кирип келген алым. Апа, тамагыңызды тездетиңиз, мен эрте жөнөйүн деди. Отур, бардыгы даяр деди. Күлүкан дасторконун салып, нанын коюп, коорма чайдан куя баштады. Эми тоюп алып аттан алым, өзүң этият бол. Ажар энем келгенден бери Каныбек жөнүндөгү акылды далай ирет акылдашып көрдүк. Эгер дүнүйө берип бошотууга мүмкүнчүлүк болсо, анда мага кабар кыл. Каныбек үчүн эчтемени аябаймын. 7 жашыман жетим калып, өлбөй ушул күндү көрдүм. Каныбек аман бошонсо, дүнүйөнү таап алууга болот деди белек. Каныбек үчүн жездең менен эжең эч нерсесин аябайт садаган алым. Жездең жетим болуп чоңойсо, эжең бир штандык бөзгө жетпей чоңойгон. Эми болсо короодо 200дөн ашуун кой, 30 чакты кара турат. Өзүңүн да өлбөгөндөй байлыгың турат. Аштын жардылыгы эчтеме эмес, баштын жардылыгы жаман. Каныбегиңди аман бошотуп келип, экөөң аман болсоң,
Экөөңүн курбу курдаштыгың көбөйсө, ата энелериң эмес, мына бул отурган эжең менен жездең дагы кор болбойт деп. Сүйүмкан Беликтин сөзүн коштой чаап өттү. Бир жалам талканыбыз жокту дагы, деп күн көрбөдүк беле деп, Күлүкан мурунку айтылган сөздөрдү бышыктады. Чоң көк ала жолу бар эски мата дастуркундун өзү жаккы четтин сыйпалап, нандан бир сындырым оозуна салып, Күлүкан карматкан аяктагы куурма чайды Ажар этияттык менен акырын ууртап, оозундагы нанды чайнап жутту дагы. Садагаң болоюн алым, ак жолуң ачылып, аман барып аман кел. Өлгөндүн үстүнө көмгөндөй болтурба. Өзүңө сак бол, Каныбегиңди тез ээрчитип кел деп жашып кетти. Эне ай, ыгы жок жашыктыктын кереги эмне? Ак тилек менен алыска баратканда ыйлабай туруп узатсаңыз деп, алым жайдарланып койду. Колдон келген акылды айттым балам, мындан аркы акыл өзүңдүкү. Жалгыз киши оңойлук менен баатырлык кыла албайт. Ошондуктан баягы Маминжун байдын колунда иштешип жүргөн тең туштарыңан кимиси бар экен, ошолорду байкаштырып, алар менен дагы акылдашып көр деп, карып чайдын түбүн ууртап, бир нече жеринен кадалган чыныны Күлүканга карай сунду. Акылдарын айтышып, куурма чайдан ичип бүтүшкөндөн кийин баары сыртка чыгышты. Сүйүмкан умтулуп, алымдын атын кырчоодон чечип аткарайын дегенде, Сукен токто айланайын, мен аткарайын деп, карып аттын чылбырын чечип, алымды колтуктап аткарды. Кошкула 2 жумада келермин, же бир нече айда келермин. Мага карабай кышкы камыңарды көрө бергиле деп, 10 чакты нан салган куржунун канжыгасына байланып алып, алым Кашкарга карап жол тартмакчы болду. Кош садаган кетейин алым деп, Ажар айтайын деген сөзүн айта албай, алымдын 2 бетинен 2 өпкөндө. Ак жолуң ачылсын, Аллаху акбар дешти, бардыгы чурулдаша бата кылып. Алым айылдан жөнөп чыкты. Айыл арасында чымчыктар чыйпылдайт. Суктугуна чычалагансып, сагызган капталдай секирип соксоңдойт. Ала карга айыл ичинде жаткан сөөктөрдү оңурайып карап коет. 2-3 кара карга жүндөрүн үрпөйтүп, айылдан окчун отурат. Катуу бакыт, катуу жер, катынында сатып жер деген жер ушул. Алтыганасы эрбейип, күйрөгү сербейген менен жыгач өсүмдүк эмес. Мал оозу толоор, чөп чыкпайт. Ак топурак асманга чыгып, айлананы боз баскан. Өсүмдүгү өлүңкү, жер жансыз. Адамдары куучудай, заман сур. Алым 9 жашынан 18 жашына чейин көрүнгөндүн колунда малай болуп келди. Мындан 6 жылы мурун Маминжундан бошоп, Кашкардагы Сүйүмканга каралап келишип, ар кимдин коюн кайтарса, кийинчерээк алым Шадыкан деген байдын жылкысын кайтарды. Жылдык акысына бир бышты аласа болуп убадалашса дагы, Шадыкандан бышты ала албай, даакы жөнү түшпөгөн жетим жерде кашка жаба калган. Алымдын багына жараша жерде кашка жабагы быйыл жаңы сый. Ал жөнөкөй гана аттын бир эмес, качса кутула турган, кууса жете турган, жаңга өлчөп мине турган эр азаматтын аты болгон. Чекене тойго чаап, 2 жолу чыгып, алымга абийир алып берген. Алым мырза, атың түзүк ат экен, бирок табын таап мине албай, кор кылып салыпсың. Чындыгында жалгыз аттуу кедей мындай аттын табын таап мине да алмак эмес. Ошондуктан атыңды мага саткын. Минериңе бир бышты, саарыңа бир уй берейин деп, бир катар байлар жакшы малга сугу түшкөн ач көздөр алымга асылган. Бирок алым алардын сөзүнө көнгөн эмес. Элге калыстык камын ойлогон, жетим жесир карыптарга колдон келсе жакшылык кылам деген эр азамат, жакшы ат, жароокер жар таппай иши оңбойт. Эр азаматтын жары жакшы болсо, алдындагы мингени жылкынын чыгаары болсо, андай азамат бирде болбосо дагы бирде тилегине жетип турмак деп, жездеси Белек алымга көп айта турган. Ошондуктан тай кашка деп, алым жерде кашканы жакшы бакчу. Алым үйдөн чыкканына бүгүн 2-күн.
Тай кашка жалын эки жагына төгүлтүп, төрт аягындагы такасына тийген таштардан чыккан оттун учкунун чаң каралаш көрүнтүп, шайбырлай басып келе жатты. Алды жактагы жолдун сол туурасында көп төөлөрдү көрүп, алымга чоң коркунуч пайда болду. Башка жолго караганда бул жолдун Кашкарга 2 күнчөлүк жакындыгы бар эле. Жаман жолдун жакындыгынан алыс жолдун жакшылыгы артык. Кокус соорундатканын кишичил кара буурасына учураба деген белек менен атасынын сөзүнө көнбөй, алым ушул жолго түшкөн. Анын бул жолго түшкөнүнө себеп соорундатканын кишичил кара буурасы жайында учуп өлүптүр деген кабар уккандыгы. Соорундатканын кара буурасынан корккондуктан бул жол менен эч ким каттабай калган. Анткени ал буура ушунчолук коркунучтуу кишичил буура эле. Кээ бир адамдар соорундатканын буурасы 21 киши өлтүрдү десе, кээси жок, жакында эле бир бечара аялды 3 баласы менен өлтүрүптүр. Ошону менен 25 киши өлтүрүптүр деп айтышат. Кыскасы, кара буура далай адамдарды өлтүргөн. Ал өлгөн адамдар жөнүндө соорундаткага эч ким эч нерсе дей алган эмес. Мындан 8 жыл мурун бир келин күйөөсүн ээрчитип төркүлөп бара жатса, кара буура экөөнү тең өлтүрүп коет. Ал экөөнүн жакындары кундоолап келсе, 2 бирдей адам бир айбандан өлүп калса, чала болот. Ал буура айбанга мындай кылыкты мен үйрөткөнүм жок. Айбандан кундоолап келип отурган силер дагы айбан экенсиңер деп, кундоолап келгендерди соорундатка айыпка жыгып, аттарын алып кое берет. Ал кара буураны өлтүрөөгө эч ким даабайт. Кокус билинип калып, шорубуз кайнайт, ач кулактан тынч кулак деп. Элдин бардыгы тим болот. Соорундатканын кырсыгына калбоо үчүн жолоочулар кыйын жана узакта болсо алыскы жолдор менен качып өтүшөт. Алымдын 2 көзү жалжылдап төөлөрдө. Анда-санда тайгашканы дыр бердирип коет. Төөлөрдүн дал тушуна келгенде жер титиреп, жар урап, күн күркүрөгөндөй болуп, бууранын дабышы чыкты. Алымдын бүткөн бою дүрүлдөдү. Эки өркөчү тик, бели кыска, чоң кара буура колу менен чапчып, арткы аягы менен жерди таянып, чолок куйругу менен такымын кыпчып, жата калып оонай баштады. Кара буура жайында учуп өлүптүр деген кабардын жалган экенин түшүндү дагы, алым кетип бара жаткан жагына карап, тайгашканын оозун кое берди. Кара буура шашкандыктан мүдүрлө тура калып, 1 чакырымдан алыс жерде чаңды уюлгутуп бара жаткан алымды көрдү дагы. Тишин кычырата күркүрөп, желкесин өркөчтөнтө бир уруп, башын жерге салып алып, кууп жөнөдү. Алым 2 көзүн жалжылдатып, алдын бир, аркасын бир карайт. Көзүнө эч ким көрүнбөдү. Жашынууга жар, чыга качууга тоо жок. Тайгашка канчалык арымын керсе дагы, кандуу тиштөө карт буурадан кутулаар эмес. Кара бууранын тайра куруп келе жатышы алымдын көзүнө жомоктогу ажыдаардай көрүндү. Баш калкалар, паана же каруу кылар жарак жок болсо, тилсиз душмандан кантип кутулуу керек? Алым чаап келе жатып, сол жаккы чоң темир үзөңгүсүн чыгарып ала койду. 2 көзүнөн ажалдын отун жандыргансып кара буура жакын келип калды. Кутулбасына көзү жетти. Алым атынын оозун жыя кармады. Кара буура оозун араандай ачып келип, атты куйруктан тиштеди. Тайгашка чыңырып тура калды. Алым колундагы үзөңгү менен чапты эле, өлчөгөн жерге тийбей тумшугуна тийип калды. Бууранын оозу мурдунан кан жайылды. Бирок оозу мурдунан аккан канды тоотпой атылып барып, аттын алдын тороп тура калды. Алым оңтойлонуп экинчи рет чапканда кара буура тайгашканы ооз омурткадан тиштеди. Тайгашка бир чыңыруудан башкага жарабады. Бул убакта алым үзөңгү менен таамайлап туруп буураны кара кушка чапты. Көздү ачып жумганча тайгашка жыгылды. Анын жанына кара буура дагы бүк түштү. Экөө тең бут серппей
көздөрүн жашылдантып жансыз жатты. Кандуу тиштүү карт буура далайдын жүрөгүнө батырган азууларын аркайтып, далайды былчитип баскан салмактуу денесин залкайтып жатты. Анын жатышын жана өзүнө көрсөткөн кордугун Алым көзүнө элестетти. Бирок иш чатак жагына айланды. Тайгашкадан ажырап, эми керегүнчүлүк жердеги Кашкарга кантип жетмек? Алым эмне кылаарын билбей турду дагы. Эки ара күнчүлүк жерде калган айылга баруудан көрө Кашкарга барууну туура тапты. Соорун даткадан чоочулап, кара бууранын ким өлтүргөнүн билгизбөө үчүн Тайгашканын башын кесип, кумга көмүп таштап, Кашкарга карап жөө бет алды. Бирок артынан колун булгалап, кыйкырган бирөө чаап келе жатканын көрдү. Эмне болсо дагы көрө жатармын деген ой менен кыйкырыкка токтогон жок. Ой, атаңа наалат. Датканын буурасын өлтүрүп салып, унчукпай кетип бара жатканың эмнең деп, бужугур кара сакал киши келип, Алымды баштан ары бир чапты. Датканын буурасын мен өлтүрсөм, менин атымды ким өлтүрдү? Атың эмес, сендейлердин жүзү өлсө дагы, датка бул буурасын кунуна бербейт болчу. Байкап сүйлөңүз, адам менен айбанын ортосунда барк бар го? Байкабаганда эмне кыласың? Сенин атың эмес, сендей кара башыл адамдардын 25-ин өлтүргөн. Бул бууранын өлгөндүгүнө эч ким эч нерсе дебейт. Бул датканын ыйык көргөн буурасы, төөлөрдүн чулпун атасы болчу. Андай болсо буура эмес, датканын куну дагы бүткөн тура. Атаңдын көрөй, чын элеби? Ырас, үнүңдү чыгарбай датканын алдына жүрү. Мен жолоочу элем, атым өлүп жөө калдым. Даткаңды издеп бара албаймын. Эгер керек болсо, даткаң өзү келсин деп, Алым жөнөмөкчү болду эле. Берке туткактап бастырбады. Ана мына айткан сөзүнө көнбөдү. Барган менен датка тирүү койбосун Алым билди. Анын үстүнө адыраңдаган кара сакал 3-4 чаап да жиберди. Алымдын ачуусу эми чындап келди. Мени жараткан даткаң экөөң болсоң дагы деп, Алым кара сакалчанды аттан оодара тартып, өпкөдөн ары эки тепти. Тас карача кожоңдогон кара сакал кыргыйга тептирген кулаалыча көзүн алайтып, оозун ачып, тыкылдаган тили байланып, Алымдын алдында жатты. Канжыгасын чыгарып, эки колун байлап, чылбыры менен эки бутун тушап туруп, «Кош, мен адамгерчиликке карасам дагы, сен карабадың. Буураңар күнүнө 100 киши өлтүрүп турса дагы, даткаң экөөң эч кимге бооруң ачый турган эмес» деди дагы. Кара сакалдын атын минип алып, Алым Кашкарга карап жөнөп кетти. Жандай көргөн досу Личан атасы өлгөндөн кийин үйүн сатып жибергендиктен анын эми кайда турганын билбеген Алым эл жатууга жакындаган мезгилде сарайга түштү. Келип кетип жаткан эл көп болгондуктан ким менен кимдин кандай жумушу болсун, сарайдагылардын баардыгы дээрлик келген болгондуктан бирин бири тааныбайт. Ар ким өздөрүнчө түркүм сөздөрүн айтышып, кыжы-кужу. Алым бир чайнек чай алып, куржундагы каткан нанынан сындырып жеп отургандарды алдыртан айландыра карап чыкты. Анын катарында отургандардын бири карап турду дагы. Бул тегеректин кыргызы эмес. Какшаал же катуу бакыт тараптын кыргызы болсо керек деп, жанындагы жолдошуна шыбырап Алымды көрсөттү. Сарай мейманканасынын төр жагында селдесин чалынып молдо. Асасын алып дубана эшендер, кожолор отурат. Алардан мындай четкендердин этегин тизесине басып, экели кундуз карматкан тебетейлерин чекчейтип, соодагерлер отурат. Тек отургандардын көрүнүшү сан түркүм. Теги четте кумар ойноп төртөө отурат. Алардын жанында кимдин кандай уткандыгын карап бир топ эл турат. Төрт чүкөнү ким калчаса, ошонун таламын талашып, доого койгондор жылаңаш төшүн тарсуруп, чүкөнүн алдына жата калчудай болушат. Кимдин эче жолу уткандыгын эсептеген чотурчу ыксыз жерде бирдемелерди тактап
бышыктагансып уткан кишиден чотур доолап отурат. Малай экендигин далилдегенсип тиги короого түшүрүлгөн жүктөрдүн жанында бир топ киши отурат. Загара нандан бирди жесем кечке тамак ичким келбейт. Загара нандын кубаты майлуу жасаган паалоодон артык эмеспи деп тиги четте экөө сүйлөшүп отурат. Ал экөөнүн сүйлөшкөн сөзүнө, кийген кийимине караганда кандайдыр бир байдын чекери экендиги көрүнүп турат. Качан жөнөйсүң? 4 айдан кийин. Канча унаанын жүгү менен? 200 төөнүн. Соодаңыз жакшы экен. Бул сооданын 5тен 4 бөлүгү Зуннахун бектики. Кеп мен издеген Зуннахун жөнүндө бара жатабы же башка Зуннахун жөнүндө бара жатабы дегенсип алым алдыртан тиги сүйлөшүп жаткандардын сөзүн тыңшады. Ал Зуннахун бектин байлыгы кайда барар экен деп богокторун жетим тайдын жамбаштыгындай салаңдаткан экөө алымдын сол жагында отурушту. Алым ал экөөнө карап отурду дагы ылдый карап күлүп жиберди. Ал алардын сөзүнө күлгөн жок. Богогунан моюндары ийилбей, сокурдан бетер алдыларына койгон чыныыларын сыйпалаганынан күлдү. Алымдын жанында отурганы чыныны колуна алып, кош жем болгон кулаалыча кекейип туруп чайды бир ууртады дагы. Кайдан келдиң балам деп кооз болгон адамча бурулуп алымга карады. Какшалдан келдим бегим деп алым колундагы чыныны жерге коюп сүйлөшүп сөз угууга ынталуу экендигин билдирген сыяктанды. Эмне жумуш менен келдиң эле? Же соода сатыгың барбы? Жок, курсагы тойбой жүргөн кедейдин эмне соода сатыгы болсун? Ыгы келсе бектердин же байлардын бирине малай жүрсөмбү деп келдим эле. Барар жерим жок болгондуктан ушул жерге конуп калдым. Качан келдиң эле? Бүгүн. Кандай кызматты жакшы иштей аласың? Корооду каттарды багууга абдан устамын. Эмне деп аркысы богогунун үстүндөгү бужугур кара сакалын сылап алымга карай обдулган сыяктанды. Кыргыз байларына 12 жыл малай жүрдүм. Ушул 12 жылдык өмүрүмдө короодогу ат багуудан башка эч кызмат кылганым жок. Ат багууга абдан устамын деп эки богоктууну карап алым күлүңдөп койду. Арка отурган богоктуу кара сакал Керимахун деген бай. Жашы 40тан ашып калган, бети кара бужур чаар, бир көзү кылыйраак. Эки таноосу бучук сымал быйпыйган, курсагы топон салган каптай тырсыйган жапалдаш бойлуу адам. Какшаал тараптагы кыргыз арасында көп жүргөндүктөн кыргыздардын салтын абдан үйрөнгөн. Керимахун байбача, менин сенден сураганым мындан ары сакалыңды алдырбай жүргүн. Боюң кыска, өзүң семиз, бетиң чаар, эки танооң чүчкүргөн текеникиндей болуп быйпык, анын үстүнө кырккан кара койдун таңындай кылып сакалыңды кырдырып салсаң, өрттөнгөн чийдин дүмүрү баштанып калат экенсиң деп бир күндөрдө Түлкүбек айткандыктан 3 жылдан бери сакалын алдырбай жүрөт. Керимахун ашкан чоң бай жана ашкан эпчил соодагер. Ошол ашкан бай жана эпчилдигинин аркасында Зуннахундун карындашы Анарханга үйлөнгөн. Анарханга үйлөнгөндөн бери Керимахун менен Зуннахундун энчиси кошулган сыяктуу болуп кеткен. Сеники меники жок, Зуннахундун соодасын кылып жүрөт. Керимахун колундагы чынын жерге коюп, көпкө чейин ойлонуп туруп, Зуннахун байга малай жүрөсүңбү? Жакшы болот бегим деп көктөн тилегени жерден табылгандай алым кубанып кетти. Дурус, эртең күн чыга мага кезик, мен сени ээрчитип барып акың жөнүндө сүйлөштүрүп коеюн деп Керимахун комдонуп койду. Ошондой кылгын жигит. Ал Зуннахун болсо байлыгы элден ашкан адам. Анын малайы болуп короосунда туруп тамак ооз дегенин өзү дагы чоң кубаныч. Акалбай бекер иштеп берсең дагы сообун Кудайдын өзү жеткирет деп Керимахундун жанындагы богок эмне үчүндүр көтөрүлүп койду. Жан дилим менен макулмун бегим. Акы бербесе дагы курсагымды тойгузуп, кийимиме каралашып турса болгону деп алым мурункудан дагы жакындап богокторго карай жылып отурду.
Алымдын Зуннахунга малай болуп жүргөнүнө 10 күн болду. Зуннахундун үй бүлөсүнүн кимиси кандай экендигин ал жакшы билди. Жылдыгына 6 сыйыр аласа болуп сүйлөшкөн. Чындыгында 6 сыйыр үчүн малай болуу алым үчүн мүмкүн эмес го. Ал амалдуу малай. Анын максаты Каныбектин кайда экендигин табуу жана аны туткундан куткарып чыгаруу. Ошон үчүн жаны калбай кызмат кылып, Зуннахундун үй бүлөсүнүн коюн колтугуна кирүүдө. Бирок Каныбектен дарек жок. Анын өлүү же тирүү экендиги белгисиз. Дайынын суроодон чоочулайт. Өмүрүндө эч бир малайын жактырбаган Супахан дагы бүгүн эртең менен рахмат айтып, Зуннахун менен өзүм акылдашып, акыңды көбөйттүрүп берем деген. Сансыз атанын досу Самсахун бар эмеспи? Сен ошого кандай болбосун жолук. Ал Каныбектин дайынын билүүгө тийиш. Андан кийинкисин көрө жатаарбыз дешип, энеси Ажар эмес, Карып, Күлүкан кала берсе Сүйүмкан дагы бир нече жол айтышкан. Бирок Самсахун жок. Зуннахундун кышкы согумуна союлуучу малдарын семиртишип, Кашкар дарыясынын боюнда экен. Ал азыр гана келип үйүнө кирип кетти. Алым Самсахунду тааныбаса дагы, таанышуу үчүн салам айтып көрүшсө дагы, тааныбагандыктан мен алыммын деп таанышпастан тим болгон. Эгер Самсахун өзү тааныбаса, мен өзүмдү таанытпай эле коеюн деп алым ойлоду. Самсахун жок болгондуктан, Айбадактын сырын билбегендиктен, анын берген тамагын ичип жеп, жашыруун сыры жөнүндө айткан эмес. Алым аттарга чөп туурап салып, короонун ичин шыпырып, чакалап чаңдаган жерлерге суу септи. Өзүнө тийиштүү жумуштардын баардыгын бүткөрүп коюп, эс алып отурганда бир жаш келин дарбазадан кирип келди. Анын кийгени чылт жибек, үстүндө паранчы, бетине саймалуу жоолукту калкалаган. Келин дарбазадан кире бергенде бетиндеги бүркүнчүгүн алып, эки жакты айландыра карап, алымды көрө койду дагы бетин кайра жаба салды. Ал өзүбүздүн адам, качпай эле кой, айланайын деп эшик алдында отурган Самсахун жылмайып алымга карады. Келин алымга экинчи карабады. Самсахун менен акырын гана амандашты дагы Айбадактын үйүнө кирип кетти. Бүгүн үйдө эч ким жок. Үйдөгүлөрдүн баардыгы тойго кеткен. Ал тойдон бүгүн эмес, эртең келери да карсар. Айбадак барбакка басып, тырмакка кысып, жыйнаган эт майына палоо жасаган. Палоону чыгарып, колго суу куюп алдыга койду. Мейман келин тыштан качса дагы үйгө киргенден качкан жок. Кыргыйдай көзү кылгырып, кыя тартып кылкыйып отурганы менен келиндин жүрүнүндө алдагандай кайгынын белгиси турат. Кана алгыла деп Самсахун паалоодон алды. Алыңыз мейман деп сүйгүнчүктүү сыпайы керчилик менен алым келинге карады. Жок, сиз алыңыз, мен мейман эмес. Сиз мейман. Туулгандан ушул үйдүн тамагын жеп чоңойбодукпу деп. Келин өтө сыпайы керчилик менен чын сырын айткан алымга карады. Анда санда гана келин менен Айбадактын шыбырашканы болбосо, эч ким башка сөз айткан жок. Палоо желип, чай ичилгенден кийин алым аттарына чыкты. Көп буйдалбай, анын артынан Айбадак менен жанагы келин дагы чыкты. Бирок келиндин эки көзү кызарып, кабагы салыңкы. Кайгысы катуу адамча, көрүнүшү өтө аянычтуу. Алым аны карап туруп таң калды. Ал экөөнүн эмне деп сүйлөшкөнүн ачык ажырата албаса дагы, анда-санда Каныбек деген сөзүн угуп, жүрөгү азуу кулундай тойлады. Келин бир жолу эчкирип ыйлап жиберди дагы. Алымды карай салып, андан уялгандай көчөгө чыгып кетти. Күтпөгөн жерден Каныбектин атын угуп, алымдын ичи уйгу туйгу болду. Ар ойлонуп, бир ойлонуп, учу кыйырсыз терең ойдун акырына чыга албады. Айбадак менен келиндин ыйлаганын көрүп, Каныбекти өлтүрүп койгонбу деген коркунучтуу суроо кара булуттай калдайып, анын алдына улам кайталанып келип турду. Эт, май, сабиз, пияз, күрүч алып келип палоо жасап берүүгө алым Айбадакка акча берди эле,
ал самсахунду жумшады. Сөздү эмнеден жана кантип баштоо керек? Өзүм Каныбектин жакын экенимди кантип билгизбөө керек деген толкундуу суроолордун кучагында алым чыдамсызданууда. Ай дээр ага, кой дээр кожо жок болгондуктан короонун оозун күн бата бекитип, Айбадак, Самсахун, алым үчөө, Зуннахун менен Супахандар отура турган килем үстүнө отурушкан. Ай жарык, түнкү сыдырым кийими жукага өкүм көргөзгөн сыяктанат. Жайындагы сайраган булбул, чыркылдаган чымчыктар, көгөргөн ыраң, ыргалган гүлдөр жок. Тартына даба таппай, жашыл өңдөн ажырап, өмүрдүн акыры менен кош айтышкандай, түрдүү жыгаштардын жалбырактары сыдырым желдин өкүмүнө моюн сунгансып, жерге учуп түшүп жатат. Табиятты сары оору каптаганда, бардык нерсе суп-сур сыяктанат. Айбадак идиш аягын дастырконун жыйып коюп, алым менен Самсахундун сөздөрүн тыңшоодо. Балам, түзүк сөздөрүң бар экен деп, Самсахун алымдын башынан өткөндөрүнө, анын жигиттигине кубангандай, отурган ордунан козголо комдонуп, сарханасынын жарымы сынган жаман чылымын түтөтүп чекти. Саргара жортсоң, кызара бөртөсүң деген эмеспи садагың деп, алымдын башынан өткөндөрүнө боору ооругансып, Айбадак улутунуп койду. Баса жанагы келин эмнеңер? Келип кетиши тез болду. Кабагы жарык келип, жабыгып кетти деп, алым акырын Айбадак менен Самсахунга көз кырын салды. Балам, ал келиндин ые курусун. Эгер ал келиндин эмне үчүн ыйлагандыгын айтсак, токтонуп тура албай сен дагы ыйламаксың деп, Айбадак жашыңкырады. Ал келин ушул Зуннахун бектин кичи карындашы Анархан деген, өзүң сыяктуу Каныбек деген азаматтын күйүтүнө чыдабай ыйлап жүрөт деп, Самсахун терең улутунуп койду дагы, бирок бул сырды эч адамга оозуңдан чыгарба деди. Ой, Самсахун аке, мени бала деп турасызбы деп, алым шашып кетти. Бирок ал башка бир себептен шашпай, ушул Каныбек деген жигит баланча убакта өлгөн деп айтып жибереби деп шашты. Самсахун менен Айбадак алмак салмак Каныбек менен Анархан экөөнүн сүйүшкөнүн айтып чыгышты дагы. Мына ошол Каныбек быйыл 25-ке чыкты. Ошончолук кордук, зордук көрсө дагы жакшылыкка жетишпеди. Акырында Алайдагы Айдарбек Датка дегенден Ак жал деген күлүгүн минип качып келип, Түлкүбектин колуна түшкөн. Анын колунан Зуннахундун колуна түшкөндө. Зуннахун кайынатасы Айдарбек Датканын намысы үчүн Ак жалды таптырып алууга мында алдыртып келген. Зуннахун Каныбекти түрдүүчө кыйнап көрсө дагы Ак жалды таптырып ала албады. Акыры өз жанынан чоочугансып, жана Ак жалдан үмүт кылып, Каныбекти өлтүрбөстөн түрмөгө салып салган деди Самсахун. Ой кайран жигит, иши кылып өлбөй тилегине жеткиси бардыр. Ата колдон келсе кара башты курбан кылуучу жигит экен деп, алым таңдангандай үшкүрүнүп койду. Каныбектин тарыхын угуп, ичи туз койгандай ачышып, жүрөгүнүн башына тикенек кадалгандай бир аянычтуу абалда болсо дагы, анын тирүү экенин угуп кубанган сыяктуу эле. Туура айтасың алым меним. Жардам берсе болор эле, бирок Зуннахун жол бербейт деп, катуу нааразычылыгын билдиргендей Самсахун жашыңкырады. Анткени Самсахун менен Айбадак Каныбек жөнүндө запкы көрүп калышкан. Каныбек колго түшүп, жаңы келгенде аны кампага камап, Самсахунга кайтартат. Самсахун Каныбектин абалына чыдабай, Каныбекке моңун кошуп ыйлап, колунда бар тамагын берип сыйлап жатканда, Зуннахун көрүп калып, менин тушманыма жакшылык кыласың деп, Самсахундун башы көзүн жарып урган. Супахан Айбадактын жазасын да колуна карматкан. Ошондон бери Самсахун менен Айбадактын көз караштары өзгөрүлүп, мурунку сууган көңүлдөрү ого бетер таштай муздаган. Кул күң болгондуктарына арман кылып ыйлашты.
бирок колдорунан эч чара келбей турганын сезишкенден кийин ыйлабай тим болушкан. Алар ушинтип сүйлөшүп отурушуп көптө жатышты. Таң атып күн чыкты. Алым түндөн туруп, аттарынын алдын тазалап сугарып, чөптөн туурап салып, короонун ичин шыпыра баштады. Бирок анын көрүнүшү күндөгүдөй эмес, кандайдыр кайгылуу жана акыл ою дагы бир жерде эмес. Үчөө эртең менен чайга отурганда, садаган Алым, эң жаман болуп калыптырсың, эмне бир жериң ооруйбу деп Айбадак карап калды. Жок, эч жерим оорубайт, бирок жүрөгүм эле жарылып кетүүчүдөй алып учат деп, өзүнүн жашыруун сырын шек алдырбоо үчүн кайдыгер гана айтып койду Алым. Эмне үчүн деп Айбадак менен Самсахун чуучуган сыяктанышты. Түндө түшүмөн чоочуп корктум, кандайча? Коюу түндүн кучагы, колумда жарагым жок. Калың токойдун арасында келе жаткан экенмин. Бир кезде алдыма карасам, чоң карагайга чынжыр менен байланган бир жигит турат. Ал жигиттин көрүнүшү эң аянычтуу. Мен жигитти бошотоюн десем, туш-тушуман ажыдаар, арыстан, карышкыр качырып, асмандан кузгун куркулдап, жорулар тарпымды аңдып калган экен. Мен жан талашып качам. Качканыма карабай бардыгы кандуу тумшуктарын жалындуу жүрөгүмө матырмакчы болушат. Аңгыча кайдан жайдандыр бир чал келди. Чал мени кучактап туруп кыйкырганда баягы жырткычтардын бардыгы жер менен жексен болуп жоголду. Чал мени көпкө чейин карап турду да: "Коркпо балам, сен тетиги байланып турган жигитти бошотом деп өзүң өлүп кала жаздадың. Ал жигитти мен бошотуп жиберейин. Сен 7 нан таап, бир бечара туткунга кайыр садака кылып бергин" деп чал көздөн кайын болду. Чоочуп ойгонуп кетсем түшүм экен деп Алым Айбадак менен Самсахунга карады. Айбадак эмне деп айтаарын билбей, оозун ачып, жакасын карманып турду дагы. "Садаган Алым сага Кудай бериптир, ишиң оңолот экен. Түшүңдө Хазирети Кызыр бабам колдоптур" деп жобуратып түштү жооруй баштады эле. "Ой, дайыны жок, жооруганды койчу. Сен менин түшүмдү жооруп, бүгүн Кашкарды бийлеген Бекболот экенсиң дедиң эле. Кана эми ал?" деп Самсахун ачуулангандай Айбадакка карап койду дагы. Алымга: "Алым балам, түшүң жакшы түш экен. Мен түшкө түк ишенбеймин. Бирок сенин түшүңдү ойлонуп туруп жооруп берейин. Аңгыча 7 нан садагаңды бир бечарага берип кел" деди Самсахун. Ошентип садагаң деп Айбадак дагы бул түштү өзүнчө жооруп, ичинен бата кылды. Түндө чоочуп ойгоноорум менен Каныбекке берейин деп ойлодум эле. Ыгы келсе ошого бергеним кандай? Эң жакшы болот. Каныбек кайсы түрмөдө экенин билесиңби? Кайсы түрмө эмес, кандай жигит экенин билбейм да, аке. Эми кемпир, сен мындай кыл. Идиш аягыңды жыйнап коюп, паранжыңды жамынып, Алымды аркаңдан ээрчитип барып, түшүндө аян берген нерсесин орундатуу Алым үчүн жакшы чыгаар деп Самсахун күлүмсүрөп ордунан турду. Чындыгында Алым мындай түш көргөн эмес. Каныбектин кайсы түрмөдө экендигин билүү үчүн анын тапкан амалы эле. Түндө түнү бою уктабай, түрдүүчө ойлонуп чыккандыктан уйкусу канбай, көзү кызарып, өңү саргайып, башы кеңкирип калган эле. Алым Каныбек жөнүндөгү жашыруун сырын Самсахун менен Айбадакка айткан жок. Айтууну азырынча ылайык тапкан да жок. Дагы алдагандай окуя болуп кетет. Туу элек уйдун оозуна көрүнгөндүн баарын конокко чакыргандай болбоюнчу деп тигилерге сырын айткан жок. Күн суук болуп калгандыктан анчалык жука кийинген адам жок. Көчөдө жүргөндөрдүн бардыгы түрдүүчө кийинип, белдерин курчанып, түрдүүчө кесиптерин кылган болуп жүрөт. "Эй, пош, сындырасың, ары тартпайсыңбы, качпайсыңбы" дешип, тар көчөдөн өтө албай чуулдашып, аттарын камчылашып, кайбири урушуп,
Кай бири тартайган түндүк арабадан качып жүрөт. Кай бири арабаларын кептелтип коюп, эки тарапка элди өткөрбөй турушат. Өтө албай турган эл урушуп турат. Кылар иши жок эриккен адамга түрдүүчү кызык. Айбадак жаман паранчысын жамынып, башына Супахандын эски кундуз тебетейин кийген. Сол колтугуна Каныбекке арнаган жалгыз нанын катып алып, тепилдей басып келе жатты. Анын артынан 7 нанын жоолукка түйүп алып, алым келет. Элге шек алдырбоо үчүн экөө алысыраак гана акмалашып келе жатышты. Доотай көчөсү менен жүрүп отуруп, бат эле түрмөнүн маңдайына келишти. Түрмөнүн дарбазасы ачык болгондуктан камалгандардын талайы айкын көрүнүп турат. Түрмөнүн короосунун төр жагы үстү жабылган сарай сымал. Анын астында туткундар отурат. Теги четиндеги чоң дөңгөчтүн бир башында бир уйгур турат. Жашы 50дөн неба кашкан сыяктуу, бирок анын көрүнүшүндө адамдык сүрөт жок. Жаактары жабышып, бет сөөктөрү чыгып, көзү үңүрөйүп, өңү кансыз, чаштары саксайып, эмчектен өткөн тырмактары алынбаган, колу буту жуулбаган, далысына жапкан жаман чүпүрөктөн башка эч кийими жок. Көчөдөн эл карап калса, тизесин кымырып уялган болот. Анын жанында жашыраак Кытай жигит турат. Анын көрүнүшү дагы уйгурдан айрып алаарлык эмес. Өгүзгө моюндурук салгансып, экөөнү бириктирип, моюндарына узун шал салынган. Колдорунда кишен, буттарында чынжыр, чынжырдын бир учу чоң дөңгөчтүн бир башына бекитилген. Экөөнүн жетелешип барышына караганда, ошо дөңгөчтүн экинчи башы экөөнүн daarатканасы экендиги байкалып турат. Ал экөөнүн батыш жагындагы мамыда Каныбек отурат. Кара чачы кабагынан өтүп, желке чачы чыпталышкан, кийимдери жыртык. Мойнунда тегерек шал, колу бутунда зоолу. Жатып уктоого зар болгондой, колу менен жерди сүйөнүп, шалдын кырын жерге такап коюп, терең ойдо отургансыйт. Айбадак Каныбекти карап туруп, көзүнүн жашын мөлт эткизип, шыпырып алды дагы. Каныбек деген тетиги деди Алымга. Алым кайран адамдар ай деп, Алым туткунда отурган шурдууларды айландыра карап туруп, көзүн ирмегенде көзүнүн кычыктарына жаш толо түштү. Эшик алдында отурган кароолчу аркылуу нандарын Каныбекке беришип, ашым менен айбадак кайра кайтышты. Алымдын кабагы карыш салынып, басса да турса да Каныбек жөнүндөгү ойдон кутула албады. Канткенде энем Ажардын айткандарын орундатып, ак сүтүн актаймын, канткенде Каныбекти түрмөдөн бошотомун деген суроолор Алымдын алдында ашуусуз, аскалуу тоодой болуп турду. Түпсүз ойдун түбүнө жете албай, Кыял дарыясынын толкунунда келе жатканда, алдынан адамдын таштандыларын салган, эки жаман себет көтөргөн бир Кытай жигит чыгып, Алымды төштөн ары бир коюп, каткыраак кучактап алды. Алым жалт карай салып, "Личан" деп күтпөгөн жерден алтын тапкандай кубанганына чыдабай, Алым дагы аны кучактай калды. Экөө кубанычта көрүшүп, жетелешип бир тамдын түбүнө барып отурушту. Көптөн бери көрүшпөгөндүгүнө жана сагынышкандыгын ортого салышып, куу турмуштун сырларын талкууга алышты. "Эй" деп, Личан Хун Алымдын айткан сөздөрүнө абдан кызыгууда. "Ушундай Ли досум, ошол эмчектеш бир тууганым Каныбектин айынан Суннахунга малай болуп жүрөм. Сен амалдуу малай турбайсыңбы?" деп Личан Хун күлүп койду. "Ооба, амалдуу малаймын. Эми курбум колуңан келсе мага жардам бергин" деди Алым, оң колун анын ийнине коюп. Экөө бири-бирине жардам берүүгө убадаларын бүтүрүшүп үйлөрүнө кайтышты. Кийинки күнү кечинде Суннахун тойдон келди. "Мен ушундай мартабасы сыймыктуу жерге барып келсем, эч кимиң мага учурашып, ал жайымды, олжо буйламды сурабайсыңар" деп бир жака барып келгенде, коңшу колоңдорун каарып, тилдей турган Супахандын адаты бар болгондуктан, жакын коңшуларынын кыз-кыркын, катын-калаштары тапкан табылга олжо буйласы жөнүндө сурашып,
Айнысыхан, Айым бача үчөөнүн тойдон кийип келген кийиптерин көрө башташты. Мага ушинтип чымкый кызыл жибектен көйнөк кийгизди. Көрсөткөн сыйым болсо айтып түгөт ала турган эмесмин. Мындай сыйлаганды өмүрүмдө эч кимден көргөн эмесмин. Бечаранын иши оңолуп, тою тойго улансын деп, Супахан той берген адамды жер сууга тийгизбей мактай баштады. Эгер Супахандын көңүлүнө жагып калган адам болсо, ал адамдын матасын чибек, козусун ирик, чобурун күлүк кылып мактоо Супахандын башынан берки адаты. Чогулгандар үйлөрүнө тарады. Супахан жайкала басып келип, килемдин үстүнө отурду дагы сарай алдындагы турган Алымды чакырып: «2 күн ичинде мынчалык неге аздың? Куураган турмуш апа, эмне бир жериң ооройбу?» «Жок апа, үй бүлөм кыйын абалга учурап калыптыр». «Кандайча?» «Мындан 3 күн илгери бир тууган агам өлүп калыптыр». «Эчтеп эмес? Кудай бейишин берсин. Капаланбай иштей бергин». «Иштей берүүгө болбой калды апа». «Кеткиң келдиби?» «Ооба, мына кызык. Кетпесем боло турган эмес. Карыган кемпир чал. Агамдын кызыл чиедей жаш балдары өлүп кала турган» деп Алым муңая жер карады. «Сен кетпе, кайда болсо дагы иштеп, аларды тапкан акың менен багасың. Ошондуктан жылдык акыңа 15 сыйырден берейин» деп Супахан эчем түркүм сөздөрдү айтып, Алымдын башын айландыра баштады. Бирок ал мындай айландырууга көнбөдү. 12 күндөн бери иштеген акысы үчүн Супахандан 20 даачан алып, айбадак самсакундар менен коштошуп, Личандын үйүнө карап, амалдуу малай жол тартты. Талдан согуп жасаган 2 себетин бакандап көтөрүп, колуна кичинекей күрөгүн кармап, көчөдө жүргөн элдин отуруп турганын аңдып, бир Кытай жигит келе жатты. Анын жашы быйыл 21-ге чыгат. Өңү азган, кара тору, мурду кетирекей, көзү кууш, бет сөөгү чыгыңкы. Мүчөсү келишкен, кийиминин өтө жупунулугу турмушунун начар экендигин ашкерелеп турат. Көчөнүн бурулуш жерине келип, бир адам отура калды эле. Бул жигит күрөгүн белендеп бери жактан жүгүрдү. Бирок бул жигит жеткенче бир бала тиги отурган адам тура калганда күрөгү менен илип алып басып кетти. Жигит болсо өкүнгөндөй бир улутунду дагы кайра басты. Бул жигит Алымдын досу Личан эле. Анын кылган кызматы ушул. Ушинтип көчөдөн адамдын таштандысын жыйнап барып, шалы айдаган байлардын бирине тапшырып, андан алган анча-мынча тыйыны менен эптеп, үй бүлөсүн багып турган бир бечара. Личан кечке көчөмө-көчө кыдырды. Таап себетине салган нерселердин жаман жытына карабастан көтөрүп алып, Маминчундун күрүч айдатчу приказчигине барды. Ошол байлаган кызыл букадай күл түйгөн приказчик Момолой чычкандын тишиндей болгон үстүңкү 2 тишин урсойтуп, себет көтөрүп келген Личанды көзүнүн кыйыгы менен билинер билинбес карады дагы. Личанды көрүп турса дагы көрбөксөн болуп, колундагы кичинекей канжасын соро, наша аралашкан тамекисинин түтүнүн бурк эттирип койду дагы. Былк этпей отуруп калды. Кожоюн, бул көтөрүп келгенимди кайда төгөйүн дегенсип, Личан илгери карай бир аттап тура калганда, помещик эмнегедир жийиркенгендей мурдунун үстүн бир аз тырыштырып, тийиндей алып барып төгүп ташта дегенсип, Личанга карабай туруп, колун кыска гана шилтеп койду дагы канчыгасын соруп калды. Личан жорголой басып барып, себеттегисин төгүп, себеттин ичин тазалап кайра келип, эмгегине көбүрөөк акы сурагандай жалыныштуу көз караш менен приказчиктин алдына тура калды. Приказчик Личанга карабай туруп, өтө элбек жана сылыктык менен эми кете бериңиз дегендей кылып, сол колун сырткы дарбазага карай сунду дагы. Дарбазадан себет көтөрүп келаткан экөөнө сарайдын төр жагын көрсөттү. Андай кылбаңыз,
үйдө таптакыр деп Личан сөзүн бүт электе приказчик топонго семирген өгүздөй оонай тура калды дагы. Кече мурдагы күнү аз алып келгениңе карабастан көп акча бергемин. Анткени сенин турмушуңдун начар экендигин эске алгамын. Бүгүн алып келгендериңди ошого тогоймун, бар, деди дагы колун сыртка карай сунду. Личан бардык күчү менен жалынып, кандай да болсо бул таш боордон акча алып үйүнө бирдеме сатып баргысы келди. Бирок приказчиктин өңү менен көзү бузула баштады. Өнүңдү чыгарбай дарбазадан чыгып кет, болбосо кордук көрөсүң дегенсип колун сыртка карай сунган бойдон көзүн акшыйтып турат. Личан шуурдулган тизин кечке кылган эмгегинен эч опо көрбөй, жаман себеттерин көтөрүп алып үйүнө жөнөдү. Сары убайымдын учуна чыга албай келе жатып, үйүнүн тушунан өтүп кеткенин да сезбей калды. Ал 3-чү көчөгө барып, кайра үйүнө келди. Бирок күндөгүдөй күлүңдөп, шарт үйүнө кирип барган жок. Себеттерин акырын жерге коюп, дабышын чыгарбай барып, эшик алдына турду. Ма, эне дегени. Эмне дейсиң, айланайын? Курсагым ачты. Личандын келер учуру болуп калды деген энеси менен карындашынын сөзүн угуп, Личандын заманасы куурулду. Күнүн тапканын күнүн өлбөс оокат кылып тургандыктан үйүндө үнөмдүк кылайган нерселери жок, же сатууга ылайыктуу буюмдары жок. Ай, куураган турмуш ай, эч болбоду дегенде бир муу дегени бир танапка жакын жерим болсочу деп Ли көзүнүн жашын кылгыртып туруп, эми алым келип калса кантем дегенче көчөдөн алым кирип келди. Хома деп алым күлүп аттан түштү. Хо деди дагы. Личан акырын ордунан туруп алымдын атын алды. Анын жүзүндө терең кайгы бардыгын алым сезди. Алым көпкө чейин Личанды карап турду дагы. Эмне кабагың бүркөө деди. Ушул заманда эзилген шордуулардын кемесинин кабагы жарык дейсиң деп, ал өзүнүн кыйналган, кысталган кыйынчылыктарын айтып берди. Алым Личанга көңүл айтып, тамак алып келүү үчүн супахандан алган 20 даачасын берип, базарга жөнөттү. Джинхуа, Личандын энеси, жашы 40-ка барып калган, ички бойлуу, кууш көз, кыйгач каш, ак жүздүү аял. Куу турмуштун запкысынан анын жашы 60-ка барып калган сыяктанып турат. Санче болсо Личандын карындашы, жашы 15-те. Энеси мүчөлөнгөн көзү карагаттай, кара чачы кундуздай, көлөкөдө өскөн гүлдөй үлбүрөгөн кыз. Бирок кийген кийими анын нускалуу мүчөсүн төмөн басып, көрүнүшүн көрдөй кылып турат. Мындан бир нече жылы мурун Личандай көрүп, келген сайын эркелетип тамак берип жүргөн алымы экенин Джинхуа жана эле эшиктин тешигинен шыкаалап тааныган. Бирок тааныганда кантет, түлөгөн тайлыктай самтыраган кебетеси менен учурашуудан уялды. Анын үстүнө кызы дагы безилдеп тил албады. Ал тышта. Джинхуа менен Санче үйдө бири-бирине сөз катыша албай, узун санаанын учу кыйрын жоортушууда. Дүнүйөсү түгөл, төрттүлүгү шай болгонсуп, 20 даачанды колуна бек кармап базарга жетип келди. Базар ичи тар, адам көп. Майда чүйдү алып сатуучулар менен дүкөн арасы толгон. Бири-бири менен кагылышып, ары бери өтүүнүн өзү чоң машакат. Көчөнүн тардыгы менен адамдын көптүгүнө карабай, аттардын мойнуна 10 чакты коңгуроону тагып алып, пош-поштоп бай уулдары жорго салдырып жүрөт. Ой, качкыла. Шетайдын уулу менен Шаңянын уулу жорго салдырып келе жатышат деп, базардагы эл как жарылып эки жака качып калышты. Күрүч жеген кур жорголор турсунбу, көз ачып жумганча этек жеңиңде дуулдатып өтүп кетишти. Хай, ах деген эки үн тургандардын кулагына шак эте түштү. Эмне болду? Тебелетип кетишти.
качкан элдин бардыгы кайра кылышты. Үймөлөктөгөн калың элдин ортосунда сунган колу менен керген бутун тартпай бир Кытай чал жатты. Оозунан аккан кан, көзүнүн сүзүлүңкүрөп ачылышы, бетиндеги нурунун өчүшү анын кебетеси кеткенин белгилеп турду. Ой жаным, ох деп безилдеп уйгур жигити ары жакта бир канча адам тегеректеп турат. Эмне болуптур? Оң колу сыныптыр. Бир буту дагы чыгып кеткен көрүнөт дешип турган элдер аянычтуу мүнөздө кабактарын бүркөштү. Айланайын ата деп өлгөн чалдын башын кучактап бир кыз, бир эркек бала турат. Чалдын аркасынан кошо өлүүчүдөй болуп кемпири да боздойт. Бирок булар боздогондо эмне кылмакчы? Шумрай шум замандын тартиби Кашкар шаарынын ичинде ошондой курулган. Атына коңгуроо такпай көчөдө жүргөн адамга каалаганча жаза буйрушат. Коңгуроону тагып коюп, койдуруп же өлтүрүп кете берсе айып эмес. Буга өкмөт адамдарынын эч кимиси кийлигишпейт. Бир оңбогон тартип. Базар ортосундагы чуулдаган калың элди күрөп эки балакчы жетип келди. Биринин колундагы жука сары калак, калактын эки бетине айрыкча жол менен майда кумдан жабыштырылган. Экинчисинин колунда майга салып ийленген кызыл табылгы чыбык. Пош-пош деп бадал аралап бара жаткан уйдай бышылдашып, эки балакчы жан жагындагы элди көмөлөтө түртүп, укпай калгандарды калак же табылгы чыбык менен чаап келе жатышат. Өлгөн чалдын чырылдаган балдарын, боздогон кемпирин көрүп, санаасы санга бөлүнүп, өзүнүн атасы өлгөндөй окуяны көз алдына элестетип туруп, пош-поштоп бакырып келе жаткан балакчыларды Личан байкабай калды. Кулагың жокпу деп балакчынын бири колундагы калагын Личандын жаагына жанып өткөндө анын бетинен кан жая берди. Личан жаагын бир сыйпап алды дагы алдыда өтүп бара жаткан балакчыны көкшүлүгө бир койду эле. Ал бети менен жер сүзүп барып жыгылды. Экинчи балакчы умтулганда аны буту менен ээке тээп чалкасынан түшүрдү. Мындай шумдукту көрүп турган эл туш тарапка качып калышты. Балакчылар урган адамды таппай калышып, колуна урунган адамдардын жазасын бере баштады. Карап турсаң, тамсилдеги козу менен карышкыр көз алдыңа элестейт. Үйдү көздөй качсам кармап же таап алабы деген ой менен Личан тетири качып отуруп көп жерге барды. Жаагынын айрылышына кайыл болуп, балакчыларды урганына кубангандай анда-санда жылмайып да коет. Колундагы 20 даачанынын 5-өөнү жоготуп, 15-ни жарымы жок бирдемелерди алып, жатаарда үйүнө келди эле. Алым отура берип зеригип, акыры атынын жанына барып жатып, уктап да калган эле. Личан алымдын уктап жатканын көрүп, өзүнүн кечиккендигине уялса дагы, үйгө кирип укта десе боло деп, энесине ачуусу келди. Бирок Личандын ачуусу келгени менен чыга турган пайда, өзгөрүлө турган эч нерсе жок. Эне курсагым ачты деп, кандип үстүнө жатып, Санже дагы уктап калган. Жаман чырагын үлүңдөтүп, Санженин аягында Жинхуа отурат. Үйдүн ичинде үйрүк салаар жаңы эч нерсе жок. Жаман чырактын курумунан буз тамдын ичи капкара ышка айланган. Жинхуа алдагандай терең ойдо. Чырактын жарамсыз жарыгы Жинхуанын өңүн өлгөн адамдыкы сыяктуу кылып көрсөтүп турат. Ал кыймылсыз отургандыктан таштан жасап там бооруна жөлөп койгон байыркы бир статуя сыяктанат. Бети башы кызыл ала болуп, канга боелгон калыбы менен Личан кирип келгенде, Жинхуанын жүрөгү оозуна тыгыла, отурган ордунан ыргып туруп, эмне болду деп калтырап кетти. Эч нерсе болгон жок деп сабыры сус колундагыларды жерге коюп, алымды жалгыз койбой үйгө кирип же жанына барып ирмектешип отурсаң боло деп
Ли Чан энесине алая бир карады дагы терс бурулуп кетти. Бул ой сенден мурун менде эле балам. Жок-барга карабай, аш жылаңач болоорду санабай, экөөң эгиз туулгандай ойноп жүргөнүңөр энеңдин эсинен чыккан жок балам. Экөөң муштумдай анделек уурдап жейбиз деп Мамин Жундан таяк жегениңер да эсимде. Эт жүрөктү элжиретип сени кандай сүйсөм, алымды да ушундай сүйөрүмдү билесиң Ли. Бирок адамгерчилик, ызаат, ыйба деген нерсе менде да бар го. Ушул кебетем менен уялбай кантип алымың менен учурашам деп ыйлап жиберди. Өз суроосунун жообу бетине тамга болгондой Ли Чан унчуга албады. Энесинин сөзүн таяк менен ургандан катуу учуратты дагы. Ли кайра чыкты. Ал алымды ойготуп, келер-кетер сөздөрдү айтышып көп отурушту. Каныбекти түрмөдөн куткаруу жөнүндөгү ойлорун дагы макулдашышты. Ли, тамакты кайда жейсиңер деди энеси. Мында алып келиңиз деди Ли Чан. Ли Чандын бул сөзүн укканда уялып турган Жин Хуа менен Сан Же сүйүнүп кетишти. Үйдө эч ким жок десем, энең үйдө беле деди алым. Ооба, Сан Же экөө тең үйдө. Бирок деп күнөөлүү адамдан бетер сөзүнүн акырын айта албай Ли Чан жер карады. Байлык мурат эмес, жокту коят эмес. Алтын баш аман болсо, жокчулук эмне кылат дейсиң? Энеңди чакыр, учурашып чогуу туруп тамак жейле. Эртең менен атымды сатып үй-бүлөңө кийим алып бергин деди алым. Ли Чан алымдын сөзүн угуп турган кулагына ишенбей, кайта суроого сөз таппагандай көзүн бажырайтып, жүзүн күлүмсүрөтүп, алымды тиктөө менен катты да калды. Ай аяктап калгандыктан түн караңгы, элдин баардыгы жаткан, эмнегедир чоочулашкансып, улам эки жакты каранып, алым, Ли Чан, Чан үчөө короодо отурушат. Булардын кеңешинен чоң коркунуч күтүшкөнсүп, эшик алдында Жин Хуа менен Сан Же отурат. Ушул аспаптар жетишет го деди алым. Жетишет деди Чан. Тапанчаны мен алайын. Эки шамшарды экөөң ал деди алым. Аттиң көңүлдөгүдөй курал болсо гана деди Ли Чан. Ар ким баары менен базардайт эмеспи? Биздин колдон келе турган иш болсо балким бул аспаптардын дагы кереги жок болуп чыгаар эле деп. Ли айта үчөө жарактарын коюндарына катып, чолук саптуу сойгокторду иштеринен байланып, короодон чыгып жөнөөгө камынганда, садакалар койгула десем болбой койдуңар деп үйдөн чыга келип Жин Хуа ыйлап жиберди. Анын көзүнө алдагандай коркунуч элестеп, үнү дагы калтырап турду. Корко турган эч нерсе жок, кайгырбай жата бериңиз дешип, үчөө короодон чыгып кетишти. Чан Ли Чандын атасы менен туушкандын баласы. Алым менен Ли Чан Мамин Жунга малай болуп жүргөндө, ал дагы малай болуучу. Үчөө жардылыктарына жабыкпай, кокустукту жолтоо деп эсептешпей, бирге ойноп өсүшкөн. Бирок Мамин Жундун башын айра чапкандык үчүн Чан Чиндин жалгыз агасы Хэ Чин 10 жылдан бери түрмөдө. Ал белгисиз мөөнөт менен салынгандыктан түрмөдөн качып чыгаары белгисиз. Айбадак алымды ээрчитип баргандагы уйгур жигит менен бирге шал салынып турган Кытай жигит ушул Чан Чиндин агасы Хэ Чин эле. 10 чакты күндөн бери үчөө түрмөнү эчен айландырып карап көрүшкөн. Чан Чин болсо 10 чакты жылдан бери түрмөнүн эчен кыйын учурлары менен дагы тааныш болгон. Ошондо дагы кайсы жеринен бузуп келүү керек деген ой үчөөнүн башын катырып келе жатты. Түрмө боз топурак кирпиштен айландыра салынган коргон. Калыңдыгы бир саржандан ашык. Сандаган шордуулардын аргасыз аккан терлерине жуулуп, эрксиз эмгектеринен ширетилип жасалгандыктан абдан бышык. Түрмөнүн аркасы катары дубал. Андан ары Кытай пооруму менен жасалгаланган үйлөр.
Бул тарабынан күндүзү кароолчу турбайт, түнкүсүн гана турат. Түрмөдөн 5 санжарча алыстыкта 5 тыт жыгач турат. Кеч күздүн керимселдүү ызгаарынан тыттар жылаңач калган. Алымдар эптеп отуруп тытка жетишти. Төмөнкү бурчта мылтыгын колуна кармап, ары бери басып турган кароолчуну көрүштү. Жогору бурчта бир кароолчу мылтыгын кучактап турат, бирок ал таш сыяктуу катканда калган. Уктап турат. Жок, бизди карап турат. Жок, уктап турат, деди. Чанчин боору менен жылып жөнөдү. Чанчин илбирсче чап этип кароолчуну оң колу менен бакал ордон алып, сол колу менен оозун басты. Аңча берки экөө дагы жармашты. 2 минут чамасында кароолчунун тышкы кийимин кийип, мылтыгын кармап, бурчка тура калганда, «Ой, эмне кылып жатасың?» деген аркы кароолчунун үнү чыкты. Личан унчукпады. Берки экөө Личандан аркы бурчка жашынып тура калышты. Көп кечикпей тиги эригип турган кароолчу дагы басып келди. Жолдошунун уктап турганын көрүп, «Муну эмне кылсам? Айткандай баягы кегимди алайын, бирок Шетайга айтсамбы, же мылтыгынын бирдемесин уурдап катуу жазалаттырсамбы, же мындан ары айтканымды орундатып тура турган коркок билиш кылып алсамбы?» деп кароолчу эки жагын карап ойго кетти. Акыры мылтыгынын затворун чыгарып алмакчы болуп, акырын отуруп, затворду чыгарып жатканда, Личан мылтыктын көчүгү менен төбөгө бир койду. Берки экөө кароолчунун үнүн чыгарбай баса калууга умтулса дагы, андан эч үн чыкпай турган болгондугун билишти. Бул кароолчунун кийимин Чанчин кийип, аркы бурчка барып тура калды. Алым сойгокторун алып, Каныбектин тушу чендеги тамды теше баштады. Бирок коркунуч көп болгондуктан сойгоктун дабышын катуу чыгарбай, топуракты акырын гана кемиктей сайып түшүрө баштаганда, «Качкыла» деп Чанчин бери жүгүрдү. Алым менен Личан тамдан аттай качышты. Чанчин тамдын кырына чыга калганда, артынан бадырап чыккан мылтыктын үнү менен кайра кулап кетти. Алым менен Личан Чанчинге карап кайра умтулганда, тамдын ары жагынан удаа атылган мылтыктын үндөрүн угушту. Аңча болбой тамдын кырына 2 черик чыга калды. Личан колундагы шамшарын шилтегенде, чериктин бири тамдын кырына арта салынган бойдон сулады. Беркисин сойгок менен алым башка чапканда кайра кулап кетти. Түрмөнүн айланасындагы мылтык үндөрүн укканда, Каныбектин эт жүрөгү оозуна тыгылып, бүткөн бою дүрүлдөп, көзү тумандап, келечек үмүтү бошко чыккан сыяктанып, ырайымсыз ажал тилектештерин бүт жалмап, эми жалаңдап өз алдына келип тургандай боло түштү. Күн улуу шашке болуп, элдин бардыгы күндөгүдөй кесиптерине киришти. Бирок убактысыз атылган замбирек үнү элдин бардыгын таңдандырып, кулактарын делдейтти. Тигине кара желек. Ким өлдү болду экен? Ой, ким өлүптүр? Шетай. Кандайча ооруппу? Киши колдуу болуп, капырайды. Түрмөнүн аркасын казып жаткан бир адамды атамын деп өзү өлүптүр. Шетайды өлтүргөндөр дагы колго түшүптүр. Анан кароолчудан экөөнү өлтүрүп, Шетайды тамдын кырына коюп кетишиптир. Дагы бир черик өлөсөлүү болуп жаткан эмеш. Алардын ким экендиги билинеби? Анысын укканыбыз жок. Жүргүлөчү байкап көрөлү дешип, көчөдө жүргөн элдин ар кимиси ар түрдүү сөздөрдү сүйлөшүүдө. Акты көөдөй, кепени төөдөй кылып, апыртуучулар аркылуу бул кабар Кашкар шаарынын бардык жерине тарап, түгөнбөгөн жомок, укмуштуу бир сыр болду. Көп убакыт өтпөй, замбиректер гүрүлдөп, сурнайлар ызылдап, күтүлбөгөн чуу чыкты. Укмуштуу кабар угуп, учу кыйрына түшүнө албай самсыган эл ошол чуу чыккан тарапты көздөй агылды. Көчөдө
Кар жок, бирок карандай суук көздөй тешиктен гүлдөй болуп учурагансыйт. Сууктун өкүмүнө моюнсун кансып, тамдын тешигинен, короонун эшигинен баштарын чыгарып, мурундарын аарчууга дарманы келбей, жаактарын түктөйтүп балдар турат. Мал базардын жанындагы кичине аянтчага эл быкылдап толгон. Аянттын күн чыгыш тарабында 3 адам дарга асылып турат. Кимде-ким дарга асылып тургандарды таанып берсе, сураганын беребиз деп жар чакырылгандыктан элдин бардыгы дарга асылгандарды карап жатышат. Бирок алардын көпчүлүгү көрүүгө кызыккандар. Дарга асылган 3 тең жаш жигиттер. 3-өнүн тең баштарын ылдый каратып, буттарынын бармактарынан асып, кыйнап өлтүргөн сыяктуу. Мына бул жигиттин ким экендиги белгисиз. Тиги экөө мурунку дарчылар эмеспи? Ооба, ал экөөнү эмне үчүн асышкан? Түрмөнү тешкен тейтик экен. Ал колго түшкөндө алып барып жазасын бергин десе, тиги 2 дарчы алып келип, башын төмөн каратып дарга асып таштайт. Чындыгында да ушундай эле. Бөрк ал десе, баш алуучулар жилдеттердин арасында, айрыкча ушул учурда Кашкар ичинде көп эле. Чан Чин колго түшкөндөн кийин алып барып жазасын бергиле десе, тиги асылып турган 2 азаматтар колунан келишинче уруп, анан башын төмөн каратып, бутунун бармагынан дарга асып ташташат. Санына ок тийип жана өлөөрчү таяк жеген адам кандай абалда болуп калары белгилүү го. Өлүү кандын бардыгы төмөн карата сарыгып, Чан Чиндин бетин казандын кара көзүндөй кылып салган эле. Анын ушинтип таанылбай калгандыгынан жана сен экөөң ушунун жолдошу болсоң керек деген ой жоорулардын аркасында тиги 2 азамат өздөрү дагы дарга асылган. Эгер Чан Чиндин ким экендиги билине турган болсо, анын үй бүлөсү эмес жакындарынын бардыгы Шатайдын курманы болуп кетери сөзсүз иш болчу. Алым менен Ли Чан Чан Чинди кийиминен таанышты. Бир тилектеш алтындай курбусунун абалын көрүшкөндө көздөрү оттой жанып, ичтери туз куйгандай ачышты. Бирок кайгы капаларын тыштарына чыгара алышпай, ичтеринен сыздашты. Доотайдын колдонгон чарасынан эч нерсе чыкпады. Тилегин тилешкендер миң кайталап которуп карашып, түркүм түмөн чараларын колдонушса дагы Чан Чинди эч кимиси тааный алышпады. Курбусунан айрылган экөө башына кара түн түшкөн сыяктанып, кабактары түнөрүп, көз жаштары кирпиктери менен кошо ирмелип, кечкурун үйлөрүнө келишти. Чан Чиндин кабарын уккандан кийин Джинхуа менен Санжинин чыркырап ыйлаганы ал экөөнүн кайгысын мурункудан да алдаганча көбөйттү. Өткөн жылы бир майрамда Доотай 2 качырды арабага коштуруп келе жатса, Чан Чиндин атасы кабактан чыга калат. Ал буут качырлар алып качып, Доотайдын жанын 4 чарчы кылат. Чан Чиндин атасы кокусунан учураган болсо дагы кара санаган болуп эсептелип, аркасына 100 камчы балак урулганда ошол балактан айыкпай өлүп калган. Агасынын зайыбы 10 жылдан бери зарлап жүрүп, акыры күйүткө чыдабай кечээ жакында өлгөн. Карыган энеси болсо күйүттүн күйүүсүнө көз жашын бийлетип отуруп, 2 көзүнөн ажыраган. Кагылайын Джинхуа. Санжы балдарын жылаан сургун торгойдой муңга баттым. Койрук жалсыз куландай куу чуюп чөлдө калдым. Эми уруксаат кылгыла, мен өлөйүн. Өз колуңар менен көмүп койгула деп Чан Чиндин энеси 3-4 жолу өлүүгө аракет кылган. Бирок өлүүгө мүмкүндүк беришкен эмес. Чан Чиндин энеси Джинхуа, Санжи үчөө үйдө отурат. Алым менен Ли Чан эч сөз айтышпай короодо отурушат. Түндөгү кеңешиңердин аягы ушундай болуп аяктадыбы деп асман жылдызы алдагандай көңүлсүз муңаюу менен караган сыяктанат. Тилектештердин бул жолку тилеги
Ушундай болуп аяктаганын чартырапка кабар кылууга шашкансып, түндүк тараптан соккон муздак жел түштүккө карап кетип жатат. Аргасыз алым. Алымдын айласы кетти. Учса канат, консо куйрук боло турган Ли Чаны бир топ күндөн бери ооруп жатат. Түзөлүүнүн ордуна күндөн күнгө начарлоодо Джинхуа менен Санженин ыйын көрүп отуруп, алымдын ойлогон ою башынан кетти. Чанчиндин энеси болсо өткөн жумада өлүп, аны өз каражаты менен көздөн далдаа кылды. 3 күндөн бери Анархандын эшигин тосуп жүрүп, Анарханды же анын эри Керимахунду жолуктура албады. Жалгыз гана Анархандын ашмачы кызы Дарьяханды бир жолу жолуктурду. Бирок ал кожоюнум Керимахун малай алам деп жүрөт. Кандай малай алаарын билбейм деген сөздөн башка эч бир сөз айткан эмес. Дагы күн оңдуулап жүрө берүүнү пайдасыз көрүп, алым үйгө кирди. Ли Чан, кандайсың? Кандайын сурайсың? Жакын күндөрдө экөөбүз коштошобуз го. Кокус жазатайып көз жумулуп кетсе, Санже менен энеме көз кырыңды сала жүр деп, алсыз дарман менен Ли Чан сөзүнүн акырын бүтүрдү. Анын бул сөздөрүнү угуп отурган Джинхуа менен Санже күкүктөй үн салышты. Өз оюн кеңешип, жол тартууга кирген алым каардуу бороондо буюккан адамдай эмне деп айтаарын билбей да калды. Джинхуа салаала баккан жаштуу көзү менен алымга карады дагы. Айткан кайратыңа, берген жардамыңа чоң рахмат, алым. Ушундай кыйын учурда алым акыл айтат, жардам берет деп эч качан ойлогон эмесмин. Атыңды саттың, үчөөбүзгө бир сыйра кийим алып бердиң. Дүнүйөнүн көзүнө карабай, анча-мынча тамак аш тагамдап бердиң. Өлгөнүбүздү өз колуң менен узаттың. Сен адамсың, алым. Адамгерчилигиң үчүн мен сени уулум дейин, сен мени эне де. Джинхуанын чын жүрөктөн толкундап айткан сөзүнө алым да толкунданып кетти. Ал көздөрүн жайнатып, бир далайга кубангандай карап турду дагы. Макул, мындан ары мен сизди эне дейм деп, алым Джинхуанын колунан өпкөндө. Алым деп, Санже кубанычтуу үнүн катуу чыгара, алымдын алдына чөгөлөй калып, анын сол колун кош колдой кармап, оң жаккы жаагына баса кысты. Анын оюнда бир туугандык гана сезим. Ал азыр катуу ооруп жаткан агасы Ли айыгып сүйүнгөнүнөн ошонун колун кучактап тургандай сезди. Санженин кубанычына, анын чачын сылап, алымдын эркелеткендигине Джинхуанын көңүлү көтөрүлө түштү. Мына ушундан тартып бир туугансыңар. Бир гана кыйын шарт Линин ооруп жатышы. Алымга жардам бере албай, экөөбүздү минтип отурганыбыз деп Джинхуа үшкүрүп койду. Эгер Чжувейху келген болсо, Лини сөзсүз айыктыраар эле деп Санже улутунуп койду дагы, көзүн ачпай унтуп жаткан Лиге көз жиберди. Санженин сөзүнөн улам алымдын оюна бир нерсе түшө калгандай терең ойго батып турду дагы. Чжувейху деген эмне киши эле деп сурады. Өзүм көрүп, ишим түшүп көргөн киши эмес. Угушума караганда ал ашкан табып, жашы 80ден өтүп калган киши. Ошол карылыктын айынан ары бери жүрө албай, дарыгыла турган чөбүн таба албай, эч кимди дарылабай калды деп уктум. Ал дарылаган күндө дагы аны мен кайдан келтирем? Келгенде дарысына жана акысына эмне төлөйм деп Джинхуа уулунан бир акыл сурагансып Лиге карады. Ли көзүн жуумп, кара тору өңүн албыртып, бат-бат дем алып жатат. Ал киши кайда турат экен деп, алым башын көтөрүп Джинхуага карады. Ярбак дарбазасынын сыртында дешет. Үйү кайда экенин билбейм деди, терең улутунуп туруп. Андай кишини ким билбейт дейсиң, балам? Издегендер сурап таап алышат көрүнөт деп кошумчалады Джинхуа. Алым эч сөз айтпастан көчөгө чыкты. Кандай арга табылат?
Каныбектин иши эмне болмокчу? Ли канткенде аягат деген суроолуу ойлорго алым чумуп жүрүп отуруп, сепилден чыкканын дарбазадан өтө бергенде гана бир түшүндү. Дарбазанын сыртындагы чоң түп тыт жыгачынын түбүндө кишмишин сатып отурган карт уйгурга барып, Чжу Вэй Хунун жайын сурады. Ал киши дароо жооп бербей, алымдын башынан аягына чейин бир карап туруп, «Кимиң? Оору эле» деди. «Бир тууганым, катуу оору, жардам сурайын дедим эле» деп. Алым белиндеги оромолун чечип, учу менен терин сүртө кетти. Ал киши кыргыз тилин билбейт, кандай чагылып дарылайт деп. Эмне үчүндүр таң калгандай алымга тегиле карады. Ал киши дарылоого макул болсо, тилди түшүнүшөбүз деп, алым жылмайып койду. Анда түзүк, ал адамдын үйү деди дагы. Абышка колун ары карата сунган бойдон элеңдеп эки жагын карады. Эски кызыл чепкенин ийнине салып, кызыл өтүктүн таманынан чаңды буртулдатып, сепил ичинен чыгып келе жаткан богоктуу жигитти көрсөтө. «Ушул жигит менен кошо бассаң, анын үйүн көрсөтүп коет» деди. «Салам алейкум». «Валейкум ассалам. Бул жигитти ээрчите барып, Чжу Вэй Хунун үйүн көрсөтүп койгула». «Ха, жүрүң» деп богокчон жигит жүрүшүн дагы ылдамдатты. Алым көп узак жүрбөстөн богокчон жигиттин көрсөтүүсү боюнча Чжу Вэй Хуну эшик алдынан жолуктурду. Ал оң колун чекесине калкалай коюп, курчу кайткан көздөрүн кыбыңдата, мурдунун үстүн бир аз тырыштыра алымга карады дагы саламын алык алды. Анын көздөрүнүн кыбыңдашы, бет менен моюндарынын бырыштары, суйдаң чыккан арпа сыяктуу аппак муруту менен бөдөнө куйрук чокчу сакалы анын жашынын 80ден ары небак ашканына күбө болгонсуп турат. Башында терге чиригендей болгон эски кара топчасы, көк шатыбардан эки этеги тилик жасатылып кийген эски чолок бешманчасы, кара бейкасамдан жасаткан эски шымы, көөнөргөн ак байпагы, кара бархыттан саймалатып жасаткан эски башмагы, желкесинен саал өтө бердире өргөн кичинекей ак чачы, таяк ордуна кармап отургансыган кичинекей кол чатыры бул адамдын кандай турмушта жашап келаткандыгын көрсөткөнсүйт. Чжу Вэй Хунун суроосуна жараша алым эмне үчүн издеп келгендигин түшүндүргөндө, ал бир иштен шек санагандай, анын айткандарына ишенбегендей, колундагы чекесине калкалай карап турду дагы. «Өзүң кыргыз болсоң, кандайча себеп менен Кытайдын бир жесир кемпирине бала болуп калдың?» Алым эчтеме жашырган жок. Личан экөөнүн атасы Мамин Жунга малай болуп иштешип, аталары Ли экөөнү достоштурганын, түрмөдөгү бир агасына каралап, мында келгенин, атын сатып Линин үй бүлөсүнө жардам кылганын, Жин Хуанын бүгүнкү айткан сөздөрүн төкпөй чачпай айтып өттү. Чжу эчтеме айтпастан чатырынын сабын таянып, башын төмөн салып, бир нерсени макул тапкандай, башын акырын ийкеп көпкө отурду дагы. Линин качан, кантип ооруганын, биринчи күнү эмнеси ооруганын, эми эмнем ооруйт дегенин, дем алышы кандайлыгын, адамды таанырын же тааныбасын тек ийнесинен жибине чейин сүрүштүрүп бүткөндөн кийин алымды ээрчитип үйүнө кирди. Үйдүн ичинде эч кандай дүнүйө байлыгы жок, бирок үйдүн ичинде бош орун жок. Топ-топ кылып байланган түркүм чөптөр, бирдемелер салынган түрдүү майда баштыктар тамдын боорунда илинип турат. Ар түрдүү бөтөлкөлөр жайнап текчелерде жерде турат. Алардын арасында түркүм түстөгү суюк нерсе куюлганы да бар, бош турганы да бар. Чжу Вэй бөтөлкөлөрүн карап жүрүп, ичине кичинекей бирдемелер коюлган 3 бөтөлкөнү, бир уучтай бирдемелер салынган 2 баштыкты кармап туруп: «Айтышыңа караганда ушулар дары болушу мүмкүн. Эми бул дарыларды кантип беришти жакшылап угуп ал. Сиз барбайсызбы?» деп алым чоочугандай Чжуга тигиле карады. «Мен кайдан карымын? Эки жака мурункудай баса албай калдым. А рикша жалдаш экөөбүздүн колдон келбейт эмеспи?» деп Чжу Вэй Ху күлүмсүрөгөн сыяктанды. «Жалдоого болот, бирок
Рикша кайда турарын гана билбейм. Акысын төлөйм. Сиз барып ооруну өз көзүңүз менен көрбөсөңүз болбойт деп алым Чжуга жалынып дагы жиберди. Андай рикша табылат, арзан алып барып келүү жагындагы өзүм сүйлөшөйүн. Бирок менин шартым рикшаны кетирип жибербей, ошону менен кайра келгендей болоюн. Кечинде бир оору адам келмегиле dedi. Чжу Вэйхунун талабына алым макул болду. Анын Чжу менен сүйлөшкөнүн, үйгө кирип кеткенин байкап, балким Чжуга араба керек болуп калар деп көчөдөн акмалап жүргөн рикшанын тилеги дагы оңунан чыкты. Чжунун жаңдаганын билген рикша кол арабасын сүйрөп, таскактаган бойдон келип эшик алдына токтоду. Көп узабай алар Ли Чанхуанын үйүнө карай жол тартышты. 1 саатча жол жүргөндөн кийин алым жүгүрө басып келип, кичинекей дарбазачаны ачканда рикша Чжу Вэйхуну сүйрөп короого кирди. Чжу Ли Чандын тамырын кармап, бир катар суроолоруна жооп алгандан кийин бир чыны жылуу сууга кандайдыр бир чөптүн жалбырактарын чылап, үстүн жаптырып, текчеге алдырып койду дагы. Ушул дары эртеңки таң сүргөнгө чейин ушундай турсун. Эртең таң сүрүп келатканда суусунун бардыгын куюп алып, ичиргиле дагы кайра жылуу суу менен куюп койгула. Аны каалаганда ичсин, каалабаса ичпесин. А бул дарыны азыр беребиз деди дагы. Кичинекей бир шишедеги дарыдан 5 тамчы, экинчисинен 3, үчүнчүсүнөн бир гана тамчы тамызып, ага бир аз суу кошту дагы. Лиге ичирди. Ли дарыны бир уурдап жутуп жиберди дагы, кандайдыр бир шумдукту ачуу нерсени ичкенин айткансып, башын чайкап, көзүн жуумп, бети башын бырыштырды. Ушул тартип менен берүүнү эскертип, 3 шишедеги дарыдан 3 кенедей шишеге өлчөп куюп берди дагы. Түн ортосунда эртең менен тиги чыныдагы дарыны ичкенден кийин бергиле деп Чжу Вэй ордунан турду. Жинхуа, Санже, алым үчөө алкыш айтууга киришкенде, эгер мени сыйласаңар, 2 күндөн кийин дагы келип көрүп, жаңы дары берсин десеңер, мага азыр эч сөз айтпагыла, эчтеме бербегиле жана алкабагыла деп айтты дагы. Бул айткандарым аздык кылабы дегенсип колундагы жаңсады. Алым жүгүрө чыгып эшикти ачып, рикшанын арабасын бери тарттырып, бүгүнкү гана акысын эмес, 2 күндөн кийинки кайра алып келүү жөнүндөгү акысын дагы рикшага төлөп, алар менен бирге көчөгө чыкты дагы. Эки алаканын беттештире ылдый болуп, башын ийкей коштошкондо, сепилдин каалгасы жабылганча чыгып кетүүгө ашыгып, рикша Чжуну сүйрөгөн бойдон таскактап жөнөдү. Алар көрүнбөй калганча алым карап турду. Анын көңүлү Ли Чан жөнүндө бир аз тынгансыды. Алым көпкө чейин унчукпай ойлонуп туруп, кайра үйгө кирип, айта турган акылын айтып, колундагы акчасынын көбүн Жинхуага берип көчөгө чыкты. Көп ойдун башын чатып отуруп, дагы бир рет Анархандын короосуна барып кайтууга бел байлады. Күн батууга жакындап калган учурда алым келип Кирмахундун дарбазасынын алдында отурду. Көздөрү тунжурап, кабагы салыңкы. Кирмахун мени малайлык алабы же албайбы? Малайлык алса, Анархан мени тилегиме жеткиреби жокпу деген суроолор анын оюнда улам кайталанат. Көз байланган учурда топон жеген өгүздөй бышылдап Кирмахун базар жактан келди. Салом алейкум бегим деп алым ордунан ыргып туруп, колун боорун алып, белин 5 бүктөлтүп Кирмахундун алдына тура калды. Алейкум ассалам, сен ким элең деп Кирмахун белиндеги жоолугунун учун чыгарып, жаагынан көйлөп турган терини арчып, аңырая карады. Тааныбай калдыңызбы бегим? Мени караван-сарайдан ээрчитип барып, Зуннахунга жумшап бербедиңиз беле? Дурус. Эмне жумуштап келдиң? Сизге малай керек деген сөздү угуп келип калдым эле. Зуннахундукучу? Андан чыгып кеткениме көп болуп калды. Эмне үчүн? Бир агам өлүп. Дурус, уккамын. Алар сенин ордуңа малай алыптырбы? Алыптыр. Ошондуктан сизге келдим. Сиз сыяктуу бектериме кызмат кылууга эң ынталуумун. Сиз менин акымда азыр бычсаңыз,
15 күн иштеймин. Анан менин кызматымды көрүп туруп, акымды бычыңыз деп, алым өз күчүн базарга салып, кичи пейилдик менен Керимахунга сала сал кылды. Ырас, мага малай керек. Сенин кандай кызмат кылганыңды Супахан апамдан да уктум эле. Зайыбым менен акылдашайын деп, Керимахун короосуна кирип кетти. Керимахун, Анархан, Дарияхан үчөө ортоңку үйдө чай ичип отурушту. Алардын отуруштарына караганда бул үйдүн ичинде алдагандай түгөнбөс чыр бар сыяктуу. Бетинин чаары чочко казган саздын бетиндей болуп, быйпыйган мурдунун таноолорун кыбыратып, түз көзүн ача, чалыр көзүн баса карап, кышылдап Керимахун отурат. Анархан тетири карап отурат. Чоочуган кыргыйдай көзүн жалдыратып, анын катарында Дарияхан отурат. Эгер үчөөнүн ушул отуруштарын көргөн адам болсо, турмуштан аша кечип, алдагандай кайгыга учураштары дагы мүмкүн эле. Бирок булардын турмушу ушундай, зомбулуктун доораны өкүм сүргөндүктөн кызгалдыктай жаш өмүр соолсун деген турмуш. Аны Анархандан башка эч ким билбейт. Аттарды сугарып койдуңбу деп, быртыйган кыска колун сунуп, чекетерин колу менен сыдырып, Керимахун Дарияханга карады. Сугардым деди дагы. Керимахундун топон жеген өгүздөй кышылдап, эби сыны жок отургандыгын жактырбай, Дарияхан төмөн караганда. Сугарбагын дебедим беле. Ат минген адам атты бага турган малайды жумшап коюп минбейби деп. Анархан Дарияханга карап ачууланганы менен Керимахунга каарын төккөн сыяктуу эле. Баса, тышта бир кыргыз жигит малай болоюн деп турат. Макул десең ошону алалыбы? Кайдагы экен? Өгүнү Зуннахун бектикинде жүргөн жигит. Алымды Анархан өз көзү менен көргөн жана Айбадак менен Самсахундун эчен түркүм кылып мактаганын дагы уккандыктан, алгын, ал кызматты жакшы кылат деп уккам. Туура кармап, туура мелжеп, битиңди сыгып канын жалабай, дурустап сүйлөш. Жакында соода иштериңе кетсең, үй тиричилигиң дагы бейкам болоор, деди Анархан. Дурус, ал жөнүндө дагы сүйлөштүк. Дарбаза алдында турган жигитти бери чакырып келчи деп, Керимахун Дарияханга карап эдирейип койду. Ат багуу балесинен кутулууга жан дили менен даяр экендигин далилдегендей, Дарияхан алдыртан жым этип тышка карай жөнөдү. Дарияхан быйыл 16дан 17ге жаңы чыгат. Өзү как элес, кыргый көздүү, ак жүздүү кыз, бирок 2 жашынан жетим калып, көрүнгөндүн колунда чоңоюп, ар кимдин каардуу тилин, катуу таягын көп көргөндүктөн оюндагысын дароо ачып айта албаган жабык мүнөздүү кыз. Алым эшиктен киргенде Анархан түрк үйгө кирип кетти. Сени кызматчы кылып алалы дедик, мырза, деп, бардык нерсенин тагдырын өзү гана чеччүүдөй Керимахун компоюп койду. Жакшы болот бегим, деп, жан дили менен Алым тура калып кулду куруп койду. Дарияхан, бул жигитке чай бер. Анан ээрчитип барып, сарайдын алдындагы аттарды, чөптү көрсөтүп, багуу жайын айтып койгун деп туруп бара жатып. Атың ким, деди. Алым. Дурус укканым бар, деди дагы. Керимахун түрк үйгө жөнөдү. Алым иштей турган иштерин Дарияхандан сурап билип, аттарга чөп салып койду дагы. Акырдын кырына отуруп ойлонду. Ийде, Анархандын эри Керимахунга дагы малай болдум. Бирок Каныбек жөнүндөгү оюмду Анарханга кантип билдирем. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Жантушевден Каныбек романын угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.